Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз шаардагы саякат. Сабактын максаты сөз ачкычтарына сүйлөм түзө алышат. Ойзеки кебинде теманы ачып берүүгө машыга беришет. Шаарды таза кармоого көнүгө беришет. Текстти окуп, жаңы сөздөр менен таанышабыз. Саякат, экскурсия, путешествие, арналган, посвященный, өкмөт үйү, дом правительства. Балдар, биз ушул айтылган сөздөрдү, жаңы сөздөрдү дагы өз алдыбызча кайталап коебуз. Анда эмесе мен айтып жаткан текстти окуйбуз. Кана балдар, бирге окуйбуз. Бир күнү классыбыз менен шаарга саякатка чыктык. Мына шаарыбыздын чоң көчөсү. Ал Манас Баатырдын атында. Көчөдө көптөгөн имараттар бар. Бул эң чоң көчө Чүй проспектиси. Мына филармония. Анын алдында Манас эпосуна арнаган эстеликтер бар. Бул улуттук университет. Мына Ала Тоо аянты. Анда өкмөт үйү бар. Бул Абдрахманов көчөсү. Мында эң чоң дүкөндөр, китепкана, театрлар бар. Шаардагы саякат бизге абдан жакты. Чынында эле жактыбы? Эгер жаккан болсо, биз өз алдыбызча суроо беребиз. Экинчи көнүгүүгө көңүл бурсак, сүйлөмдөрдү толуктап жазып, алардын маанисине карата сөздөрдү коюп чыгабыз. Биринчиси мисалы, бир күнү атам менен шаарга саякатка чыктык. Андан кийинки сөздөрдүн көпчектин ордуна мааниси дал келген сөздөрдү коюп чыгасыңар. Курдашым экөөбүз көрдүк. Саякатыбыз башталды. Бизге аябай жакты. Бул саякат эсимде калат. Көрдүңөрбү балдар? Биз борборубузга Бишкекке саякатка да чыктык. Сүйлөмдөрдү толуктап жаздык. Анда мен силерге тапшырма берейин. Сен жашаган шаарда, айылда кандай көчөлөр бар? Аларды атап картасын түзгүлө.